Сооротуучу Кудай. 16 апрель. Кудай атаң көбүнчө сени өзүң каалаган жол менен эмес, татаал жол менен жетелейт. Ошол кезде анын эркине макул болууга үйрөнүүгө туура келет. Кайсы гана кырдаалда болбосун, Кудайдын эркине макул болгонду үйрөнгөн адам бул нерсе анын жашоосуна кубаныч менен бейпилдик берет деген жыйынтыкка келет. Мындай адам ушунчалык башына кыйынчылык түшкөн убакта да тынчтык менен кубанычты жоготпойт. Анткени Кудай ага жакшылык кааларын билет. Чоң кичине муктаждык болгондо да сенин эркиң болсун деп сыйынганды үйрөн. Ошондо сен Кудайды бел тутуу менен кыйынчылыктарга туруштук бересиң.